Орусия Павел Дуровдун Парижде кармалышына реакция жасады. Орусиянын Франциядагы элчилиги Телеграмдын негиздөөчүсү Павел Дуровдун камакка алынышына байланыштуу кырдаалды тактоого аракет кылууда. Бул тууралуу Орусиянын мамлекеттик думасынын вице-спикери Владислав Даванков РИА Новостиге билдирди. Дуровдун кармалганы тууралуу маалыматка байланыштуу Орусиянын Франциядагы элчилиги ишкердин өкүлдөрү кайрылбаганына карабастан Орус жаранынын айланасындагы кырдаалды тактоо үчүн дароо зарыл чараларды көрдү деген ал. Буга чейин мамлекеттик думанын вице-спикери Владислав Даванков Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровго кайрылуу жолдоп Дуровду бошотууну талап кылган. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова өзүнүн Telegram каналына белгилегендей, Франциядагы элчилик орусиялык жарандын кармалганы тууралуу маалымат чыгаруу менен иштей баштады. 25 августка караган түнү француз басылмалары коопсуздук кызматы Павел Дуровду Парижден Ле Бурже аэропортунан кармашканын жазды. Дуров Парижге Азербайжандан жеке бизнес учагы менен учуп келгени маалымдалган. Булак Суперкежи. Бул Ливан менен Израилдин чек арасындагы кырдаал боюнча билдирүү жасады. Ливан Израиль чек арасындагы чыр-чатактын тараптары ок атышууну токтотуп, буунун коопсуздук кеңешинин 1701 резолюциясынын алкагындагы келишимдерди аткарууга кайтып келиши керек. Бул тууралуу буунун Ливандагы координациялык штабы жана буунун Ливан боюнча атайын координаторунун биргелешкен билдирүүсүндө айтылды. Алар кайрылуусунда буунун коопсуздук кеңешинин 1701 резолюциясы менен белгиленген ок атышпоо режимин бузуулар кабыл алынгыс экенин баса белгилешти. Бул чөлкөмдө узак мөөнөттүү тынчтык жана стабилдүүлүк үчүн негиз болгон 1701 резолюциясын толук аткаруу максатында жаңжалдын тараптарын диалогго жана кызматташтыкка кайтууга чакырды. Бүгүн 25 августтун таңында Ливандагы Хезболла кыймылы Израилге күчтүү чабуул даярдап жатканы кабарланган. Израиль ага жооп иретинде ливандык кыймылдын позицияларына сокку уруп жатканын билдирди. Булак Суперкежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Москвада эркек киши ымыркай менен аялды 16-кабаттан ыргытып жиберди. Бул тууралуу база Telegram каналы жазды. Андагы маалыматка ылайык окуя 25 август күнү эртең менен болгон. Анда эркек киши аялын жана кичинекей баласын 16-кабаттын терезесинен ыргытып, артынан аялынын буюмдарын кошо ыргыткан. Аял менен ымыркай ошол жерден каза болгон. Жерине ОМОН жана УКМ кызматкерлери келип, шектүүнү кармап байлап коюшкан. Аны тез жардам кызматы менен ооруканага алып кетишти. Бул окуяга эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Учурда полиция кызматкерлери коңшуларын суракка алууда. Алар эртең менен кичинекей баланын ыйлаганын, андан кийин үйдөгү урушту уккандарын айтышкан. Булак Суперкежи. Израилде өзгөчө кырдаал жарыяланды. Израилдин коргоо министри Йоав Галант өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыялады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Өзгөчө кырдаал режими министрлер кабинетинин мүчөлөрү тарабынан узартылбаса 48 саатка жарыяланганы маалымдалды. Буга Израиль армиясынын Ливанга соккуруусу себеп болгон. Буга чейин Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Галант менен жолугушуу өткөрүп жатканы белгилүү болгон. 25 августтун таңында Ливандагы Хезболла кыймылы Израилге күчтүү чабуул даярдап жатканы кабарланган. Израиль ага жооп беретинде ливандык кыймылдын позицияларына сокку уруп жатканын билдирди. Булак Суперкежи. АКШ Орусия, Азия, ЕП жана жакынкы чыгыштын компанияларына санкция салды. АКШнын каржы министрлиги Орусиядагы, Азиядагы, Европа биримдигиндеги жакынкы чыгыштагы 400 юридикалык жактарга жана жеке адамдарга санкция салганын жарыялады. Санкцияга жалпысынан 16 өлкөнүн компаниялары иленген. Мекеменин белгилешинче, чектөө чаралары Орусия же бул өлкөгө тиешелүү жеке адамдарга жана компанияларга Украинадагы согуш үчүн колдонгон товарларды жана кызматтарды жеткирүүгө тиешеси бар делген тараптарга киргизилген. Орусия өзүнүн экономикасын аскердик өнөр же комплексин тейлөө куралына айландырды. Биз президент Байден жана
анын G7 өнөктөштөрү Орусиянын аскердик өнөр жай комплексинин камсыздоо жана төлөм каналдарын үзгүлтүккө учуратуу боюнча берген убадаларын аткарууну улантабыз, деди АКШнын финансы министринин орун басары Уолли Адеомо. Санкцияга Орусиянын коргоо министри Андрей Белоусовдун уул келинин дагы кирген. Тизмеге кирген адамдардын арасында кремльчил жаштардын биринчи кыймылынын жетекчиси Григорий Гуров жана Волга-Днепр авиакомпаниясынын жетекчиси Алексей Исайкин да бар. Компаниялардын катарына Евраз, Якутиянын суюлтулган жаратылыш газы ишканаларынын филиалдары, Магнитогорск темир металлургиялык комбинаты, Норильск никель заводдору, Орусиялык Air Brage Cars жүк ташуучу авиакомпаниясы, Москва зергер заводу, 7 суюлтулган газ ташуучу жана ага тиешелүү компаниялар кошулган. Санкциялардын тизмесинде орусиялыктардан тышкары Туркия, Кытай жана Бириккен Араб Эмирлигинин жарандары жана компаниялар бар. Казыналык Орусиянын жаңы чет элдик филиалдары жана Орусиялык финансы институттарынын туунду компанияларын ачуу аркылуу санкцияларды кыйгап өтөөгө көмөктөшүү аракетинен кабардар деп белгиленген АКШнын финансы министрлигинин маалыматында. АКШ ушул жылдын июнь айында Орусияга жана ага тийиштүү делген 300 жеке адамдарга жана компанияларга санкция салып, бир топ товарларды реэкспортко тыюу салган. Булак Азаттык. Садыр Жапаров Улуттук банктын жетекчисине сөгүш жарыялап, анын 2 орун басарын кызматтан алды. Президент Садыр Жапаров Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаевга сөгүш жарыялады. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Ошондой эле ишеним жоголгондугуна байланыштуу Манас Жакыпов Улуттук банктын төрагасынын орун басарлык кызматын бошотуу чечими кабыл алынган. Берилген арызга ылайык Улуттук банктын жетекчисинин дагы бир орун басары Кайып Куленбеков дагы ээлеген кызматынан бошотулду. Банк тутумунун жана улуттук экономиканын туруктуулугуна терс таасирин тийгизип, ишенип берилген участокто көзөмөлдү жоготуу шартында бул чечимдер президент Садыр Жапаров тарабынан аргасыз чара катары кабыл алынды. Бул чара финанс рыногунун нормалдуу иштешин калыбына келтирүү жана натыйжалуу башкарууга кайтуу үчүн зарыл деп жазылат андагы билдирүүдө. Булак Суперкежи.